иштерди бүтүрүп анан карасам бир күндүк жасаган план жанагы эртең менен түзүлөт да бүгүн ушундай иштерди жасайм, андан кийин бул иштерди жасайм деген ошол иштердин баарын эртерээк бүтүрүп салып турмун. Азыр инстаграмга түз эфирге сиздер менен жолугушуп олтурганга бир аз убакыт ажыраттым. Сиздер менен жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Эмнени айткым келет? Негизи эч кандай даярдыгы жок эле, эч кандай бир ушундай темада сүйлөймүн, ушундай бир суроолор боюнча чыгайын деген нерсе жок. Күтүлбөгөн жерден эле чыгып калдым. Эгерде сурооңуздар болсо, ушу комментарийге бериңиздер. Эркин темада каалаган өзүбүздүн каалаган темабызда ушундай кыз келиндер айымдардын ортосунда деп койбоймунбу, ортобузда бир сырдуу катары бир жакшы темаларды көтөрүп сүйлөшөлү. Анткени эмнегедир мына ушул 2-3 күндүн ичинде мага WhatsApp'тан келген көптөгөн каттардын арасынан мага бир кат аябай бир башкача эс калтырды да. Мисалы, бүгүн эртең менен дагы ошого кат келди. Анткени улам бир катка аябай бирок бир кат жазган болсо, ушундай бир жүрөгүм менен башкача бир эме болуп окуп, бирок мындай көңүл бурбаганга аракет кылсам, ошондой эле окшош тагдырлар где-то бир арасында 1-2 күндүн ичинде кайра эле ошого окшош, бирок ошо адамдар башка да. Мисалы, кээ бир кинолордун мааниси окшош эле, бирок актерлор башка. Ошол сыяктуу эле окшош тагдырлар, бирок башка эле адамдар жазып жатат да. Ошонун сыңарындай бүгүн эртең мененки келген катты бүгүн кечке чейин ойлонуп олтуруп, анан азыр сиздерге айтууну туура көрдүм. Мисалы, мага кайрылып жатат, эми жашы канчада экенин билбеймин. Бир чети аябай боорум ооруду. Азыркы учурда Россияда жүрөт экен, бирок ушундай акчага муктаж болуп атыптыр. Эң аябай эле бир 100 рублдун айланасында эле акчасы калыптыр да, ошол акчасын тартып, акыркы акчам деп тартып жибериптир. Анан эми азырынча мен ал айым менен сүйлөшө элекмин. Балким менден улуу болгондур, балким менден кичүү, билбейм, бирок азырынча убакыт жок болгондуктан жооп бере элекмин. Сиздерден ушундай бир жакшы кеңеш күтөт элем. Эгерде чын жүрөктөн бир Кудайга ишенген болсоңуз да, эмне үчүн ушундай бир ситуацияга калып калсаңыз, ушундай бир башыңызга проблемалар, көйгөйлөр келип калган болсо, эмне үчүн ошол проблемага жармашып албастан Кудайга жөн эле тапшырып кое албайсыз? Эмне үчүн? Анткени биз Кудайга ишенбейбиз да. Ооба, мен Кудайга ишенем, мен мусулманмын, мен Аллахка ишенем деп айткан менен биз ишенбейбиз. Эмне үчүн проблемага жармаша алабыз дагы вечно кечке чейин ошол проблеманы ойлонуп отуруп, кечке чейин кайра ошол проблеманы күчөтүп салабыз. Мен акыркы постто жазгандай, женский магнетизм деп айткам да. Аялдар канчалык страдать эткен сайын, аялдар канчалык стресс болгон сайын, канчалык паника болгон сайын, ошончолук аялдардын женский магнетизми алсырай берет. Женский магнетизм деген эмне? Бул жаштык, бул энергия. Женский магнетизм, мындайча айтканда, сиз бирөөлөрдүн көзүн, мындай айланаңыздагы адамдарды өзүңүзгө тартып турасыз. Алар сиз менен улам сүйлөшкүсү келет, алар сизди ушундай бир карап тиктеп отургусу келет. Алар сиздин кайсы бир эмнеңиз жакшы экенин да билбейт, бирок ошо сиз менен айтор сиздин ичиңизде кандайдыр бир магнит ошол адамдарды өзүнө тарта берет. Туура акча туурасында проблема бардыгында бар. Мисалы, учурда менде деле бар. Студияга аренда төлөш керек, актерлорго аренда төлөш керек, дагы тияка аренда төлөш керек. Толтура акча проблемалары. Бирок эми ошол акча проблема болуп жатат деп кечке налып, наразы болуп, ушундай бир коркуп мен үйдөн чыгып алган болсом, еще күчөй берет да ошол проблемачы. Ошондуктан мен айтат элем, учурда сизде колу бутуңуз турат. Ошол проблеманы ойлогонго сизде кандайдыр бир ой жүгүртүүңүз жетишип атат, сознанияңыз, подсознанияңыз, ошол нерсеге ой жүгүртүүңүз дагы бүт баары жайында. Тамак жеп жатасыз, басып жатасыз, ойлонуп жатасыз, сүйлөшүп жатасыз. Сизде мындай каалагандай ойлоого өзүңүздө эркиндик бар да. Мисалы үчүн ойлоруңузду кимдир бирөө тыйып салган болсо,
страх менен жашагымыз эмес, анда бир жөн да. Мисалы азыр биздин ойлорубузга эч ким тыюу сала албайт. Кааласаңыз оюңузда бир башка бейиште болуп калсаңыз болот. Кааласаңыз оюңузда ошол тозокто отура берсеңиз болот. Мен ушундай күнөө иш кылып койдум эле деп ошол жашооңузду өмүр бою тозокко айлантып алсаңыз болот. Бул биздин ойлорубуздан, мышлениядан. Ал эми мен эң биринчи жанагы диний китептерди окуп баштаганда мына ушундай бир аябай катуу таасир берген бир кино көрдүм. Ошол учурда жанагы кара терилүү адамдардын ичинен жанагы аты ким эле? Билал беле? Ошол адам ислам динин кабыл алгандардын эң башында биринчи болуп ошол киши кабыл алган. Ошол арабтардын колунда кул болуп иштеп жүргөн. Кул болуп иштеп жүргөн дагы бир күнү биздин пайгамбарыбыз ага келип, кандайдыр бир эмелер менен угуп калат дагы, биз эркин адамбыз, биз бир гана Кудайдын кулубуз. Сен бул адамдардын кулу эмессиң. Өзүң кожоюнуңа сен өзүң кандай болсоң ошондой сыяктуу эле кайрыл. Болгону сен өзүң кожоюңду сыйлайсың. Эч качан коркуп жашабагын деп ушундай бир жакшы насааттарды айтып кетет да. Ошондо жанагы бай башка динде жүргөн арабтар ошол учурда пайгамбарыбызга бут тосуп, анын мына ошол ислам динине ар түрдүү жаман эмелерди көрсөтүп, тоскоолдуктарды кылып жатканда, ошол кара терилүү эң биринчи азан айткан адам айтат: сен менин денеме, мына ушул теломо азап берсең бере аласың, менин денеме чыга аласың, мейли кааласаң уур, кааласаң кул кыл, бирок менин жаныма, менин ойлорума эч качан эге чыга албайсың деп айтат да. Ошол сөз уже жана кожоюнун ушунчалык ачуулантып бир чети ойлоп көрсө туура эле. Ойлорунда каалаган нерсесин ойлой алат, ойлорунда каалаган Аллахка сыйына алат, оюнда өзүнүн жакшы ойлорду ойлой алат. Анткени мына ошол азыркы учурдагы элиталар, азыркы учурдагы байлар бүт бардыгы ар кандай жаман маалыматтарды таратып, жаман окуяларды улам жанагындай массовый эмелерди чыгарып олтуруп, жаңылыктарды адамдарды өнөкөт бир хронический эмеге, страхка алып келип коюп турат. Бул уже психологический атака деп коет. Ошондуктан биздин ойлорубуз эркиндикте азыр. Жок дегенде сиз денеңиз дагы эркиндикте болгондуктан ойлоруңуз дагы эркиндикке чыгарышыңыз керек. Ойлоруңузду качан эркиндикке чыгарганда стресс, нерв, ушундай нервный срыв, депрессия, страх, мына ошого окшогон паника, мына ошого окшогон жаман нерселерден арыласыз. Эгерде ойлоруңуздон ушундай жаман нерселерден, негативдин туткунунан бошото албаган болсоңуз, эч качан бир жакшы жашоого дагы умтула албайсыз да. Кимдир бирөө алдыңызга жакшы жашоону алып келип коюп, мына мен сага жакшы жашоону алып келдим, эми ушул жашоодо жаша деп сиздин мечтаңызды аткарып койсо дагы сиз ошол өзүңүздүн мечтаңызда жашай албайсыз. Качан алып кетип калат экен, качан кетип калат экен, дагы эмне кылат экен, эртең эмне болуп кетет экен, ким менин ушул байлыгымды бурдап кетет экен деген страх менен, жаман ойлор менен жашай бересиз. Ошондуктан азыркы учурда эч кимди бийликти күнөөлөгөндөн, башка адамдарды, жаныңызда бир толтура мусорлорду көрсөңүз, аларды күнөөлөгөндөн, толтура бомждорду көрсөңүз, аларды күнөөлөгөндөн эч качан мындай алыс болушубуз керек да. Потому что биз өзүбүз ошол нерсени ичибизде, ошондой грязный нерселер бар. Мындайча айтканда, жана Денис Байгужин айткандай, биздин ичибизде өзү микроб бар дейт да. Ошол микробдор сырттагы өзүңө окшогон микробдорду тартып атат деп айтат да. Ошонун сыңарындай эле биздин ичибиз качан тазаланган болсо, биздин көзүбүзгө деле ошондой жакшы тазаланган нерселер көрүнүп баштайт экен да. Ошондуктан айтат элем, эгерде ал эже ушул эфирде угуп жаткан болсо, акчасы жок азыркы учурда, мейли акчасы бар туруп, көптөгөн бир акчаларды благотворительный фондко өткөрүп, Кудайдан күнү түнү жалынып эме кылса дагы ден соолугун калыбына келтире албаган адамдар жатат да. Бир больницада жасалма дем алуу аппаратынын жардамы менен, буту жок, бир жерде мыкталып отурган адамдар бар. Сизде учурда канча сом акча болсо, эртеңки күндөн кыжалат болуп, кан тартып жатасызбы? Кудайым биздин планга караганда Кудайдын планы аябай мыкты экен да. Анткени күтүлбөгөн жерден балким акча таап алышыңыз мүмкүн. Күтүлбөгөн жерден кимдир бирөөлөр аябай сонун
сунуш кылып калышы мүмкүн. Ошон үчүн айтат элем, аялдар өзүңүздөрдүн женский магнетизмиңиздерди эч качан алсыратпаңыздар, өзүңүздөрдүн энергияңыздарды булгабаңыздар. Аялдарда энергия канчалык таза болгон сайын ошончолук алардын биринчи кезекте жаштыгы сакталат, экинчи кезекте сөздөрү тазарат, үчүнчү кезекте айланасында адамдар окружениясы кеңейет. Кандай окружение кеңейет? Ушундай бир чөйрөдөгү адамдар чогулат, анын ар бир сөзүн кубаттап, анын ар бир сөзүн туура деп санаган мына ушундай жакшы ошол адамдар менен бирге эметип калат да. Ошон үчүн алыста жүрсөңүз дагы, ушул Кыргызстандын ичинде жүрсөңүз дагы, тиричилик боюнча саналарды, тиричилик боюнча кайгы капаларды, проблемалардын бардыгын мүмкүн болушунча жолдошуңузга жүктөп коюңуз. Эгерде жолдошуңуз жок болсо, жана комментарийге жазгандай, жолдошу жок, жесир калып кеткен, же ажырашып кеткен, жалгыз бой энелер болгон болсо, демек Кудайым айтат экен аялдарга, сенин кызматың, бул дүйнөгө келгендеги кызматың ошол бала, бул адамзаттын урпагын улаш. Бир гана ошол нерсени ойло. Башка тиричилик, акча, сенин ушул дүйнө парас ойлоруңдан арылып, только жыргап жаша бул жашоодо деген. Сага эркекти дагы, башка адамдарды дагы, сен астыңа балдарыңды дагы кызмат кылдырам деп айтат да. Ошондой эле мен Денис Байгожиндин сабагыны ал бизди мисалы сабак марафондоруна, жанагындай индивидуальный сабактарына катышканда, эркек киши болгон үчүн аябай кээде биз туура эмес түшүнүп, жок да анын айтканын кылбай, берилген заданияларды аткарбай калган учурда чындыгында аябай уятсыздык менен сөгүп салчу да. Орустар, ал жерде орус аялдар. Ошол Денис Байгожин айтат, эркек баш менен айтат. Аялдар бул дүйнөгө за счет мужчин жашаганы келген. Эч кандай бир бирөөнүн алдына барып кызматкер болгонго, бирөөнүн алдына барып кара жумушта иштегенге жаралган эмес. Эгерде чындап аялдын ичинде энергиясы ушундай күчтүү болгон болсо, ал ошол энергиясынын аркасынан акчалар өзү келет. Эркектер өзү ошол аялдын кызматын аткарганга даяр турат. Лишь бы ошол аялдын жылуу сөзүн укканга, лишь бы ошол аялдын жылмайып күлгөнүн көрүү үчүн бардык нерсени аткарат дейт. Анткени эркектер бул жашоодо тапкан акчалары дагы, кылган ошол чогулткан байлыктардын бардыгы бир гана аялдар үчүн. Эгерде аялдар жок болгон болсо, эркектерге акча табыштан деле, башка бир бизнестерди, кандайдыр бир үйлөрдү салып, ушундай бир роскоштарды жасаштын деле кереги жок экен. Мына дүйнөдө жаралып жаткан бардык роскоштордун бардыгы бир гана аялдар үчүн экен. Ошол нерсеге татыктуу болушубуз үчүн биз токтоп калбастан күн сайын, саат сайын, минут сайын өзүбүздү аяп, өзүбүзгө камкор болуп, ушундай бир сулуу, татынакай, көргөн адамдын көзүн суктанткан, уккан адамдын кулагын сүйүнткөн ушундай айымга айланышыбыз керек да. Мына ошондо биз кара жумуштан көтөрүлөбүз. Жана мен посттордо, ар бир посттордо жазам да, 3-чү измерениядан биз азыр 4-5 измеренияга көтөрүлүп атабыз деп. Бул башка жашоо. Кадимки эле жашоо боло берет, болгону башка жашоо. Ошол жашоого даяр болушубуз үчүн биз көптөгөн кыйынчылыктарды басып өтүшүбүз керек. Ошол жашоого даяр болушубуз үчүн биз экзамендерден өтүшүбүз керек. Мисалы, биринчи сессия, экинчи сессия деп жана университетке тапшырганда да экзамендерди тапшырабыз. Эгерде биринчи сессиядан өтпөй калган болсок, экинчи эмеге өтө албай калабыз дагы. Калтырып коюш мүмкүн, дагы бир срок берип, дагы бир мүмкүнчүлүктөрдү берип, анда дагы бир тапшырбай, дагы деле ошондой катуу эле бир жерде тура берген болсок, университеттен айдап салат. Ошонун сыңарындай эле жашоонун школасындагы болуп жаткан ар бир сыноолор, ар бир проблемалар бизди жаңы жашоого тарбиялап жатат. Мени ушул жашоодогу ар бир жашоонун алдыда дагы көптөгөн сыноолор бар, көптөгөн бир кубанычтуу күндөр бар, мен аны билем. Бирок ошол сыноолорду мен өтө көпчүлүгүн эле ушул 10 жылдын ичинде өткөрүп койдум да. Мисалы, көптөгөн психологдорду көрдүм, уктум, алардын сабагына, жеке индивидуальный сабактарына катышып, ушундай жан талбастап калганда, ушундай бир паника болгон учурларым болгон да. Ошол учурларда психологко эч кандай не жалко акчаларды берип, лишь бы менин көкүрөгүмдү тынчтандырыш үчүн барып жазылып, саатына 2000 сомдон, саатына 3000 сомдон, даже онлайн психологдорго барып жазылаттым, бирок эч кимесе. Алар теория боюнча эле жөн гана китептен, интернеттеги онлайн тесттерден гана мени ушундай успокоить эткенге аракет кылышты, бирок
эч кандай эме болгон жок да. Эгерде азыркы мен өтүп жаткан сабактар, азыркы мен окуп жаткан сабактардын баардыгы мына ушул 10 жыл мурунку убакытта болгон болсо, билбейм, мен нааразы эмесмин, бирок азыр деле башка бир бийигирээк уровеньге чыксам керек деп ойлойм да. Бирок азыр деле ыраазымын Кудайга. Азыр кандай гана проблема болбосун, мүмкүн болушунча баардыгын Кудайга салып коем. Кандай чечилет, кантип чечилет кээде өзүм деле байкабай калам, өзүм деле билбей калам. Ошондуктан мен мындан кийинки темаларды мүмкүн болушунча аялдын энергиясы, ошол аялдын ичиндеги тартылуу күчү, магнит бар деп айтпадымбы, аялдардын вибрациясы, мына ошого көбүрөөк басым жасаганга аракет кылып атам. Мына жана сөзүмдүн аягына чейин чыкпай калдым. Ошол Денис Байгожиндин сабагын мен 6 ай окудум. Бир убакта 6 ай окуш керек экен да. 3 этаптан турган сабагы бар. Ошол жолдошун кантип жанагындай миллионер кылыш керек, жолдошун кантип көтөрүш керек, жолдошуна кантип мамиле кылыш керек, же болбосо турмушка чыга элек аялдарды, турмушка чыга элек кыздарды кантип туура жолдош тандоо керек. Анан бул жашоого ошо турмушка чыккандан кийин эркектин эсебинен жашаганды үйрөтөт экен да. Ошол кишичи ар бир өткөн сабактары биз үчүн, ар бир бизге түз эфирде айтып берген ар бир сөздөрү ушунчалык 100% туура. Анткени анын улуту башкыр. Анан жана мусулман болгон үчүн дагы айлантып ошо диндеги көптөгөн нерселерди алып келип, ошол орус аялдардын, орус кыздардын кулагына куюп, кала берсе бир 60тан ашып калган аялдар да катышып атты. Күйөөсү менен ажырашып, уже 60тан ашкандан кийин көптөгөн аялдар жашоодон үмүтүн үзүп салат да, болду, мен эч кимге керегим жокмун, эч кандай жашоонун кызыгы калбады деп. Мына ошол аялдарга дагы ошол эркектерди, мисалы эркектерди эмес, өзүңө жаккан эркекти кантип өзүңө тартышың керек, өзүңө жаккан эркекке кантип турмушка чыгып, аны ошол эмеге көтөрүш керек. Ушундай нерселерди үйрөтүп, күйөөсүнө машина, үй, жанагындай кымбат баалуу, жанагындай бриллиант, алтын, ошогон нерселерди, орустарды, аялдарды билесиздер, ушундай нерсеге кызыгышат. Ушундай баалуу нерселерди алдырганга үйрөтөт экен да. Анан мен өзүмө керектүү нерселер, программаларды гана алып калып, биз мисалы турмушка чыга турган болсок, бир гана ошол күйөөбүз үчүн, же болбосо турмушка чыкканга чейин кантип турмушка чыгам, мен туура тандап атамбы, туура эмес тандап атамбы, болобу, болбойбу деген мына ушундай сомнениялар болбош үчүн, мына ошол эми азыр айтсам аябай көп, ушул программаларды окуп билип алган болсоңуз, эркектин психологиясын 100% сиз өздөштүрүп алган болосуз. Сизге даже келип, кайсыл эркек сизге кантип сүйлөп жатат, анын даже келечектеги жашоосун, келечекте сиздин балдарыңызга кандай ата болуп бере алат, мына ошолордон билип калат экенсиз да. Ошондуктан айтат элем, азыркы учурда бизге аябай сонун мүмкүнчүлүктөр бар экен. Кааласак сабактарга катышабыз, кааласак китептерди сатып алабыз, кааласак путешествие кылабыз, кааласак каалаган жагыбызга барабыз, кааласак өзүбүздүн ойлорубузду айта алабыз. Ошондуктан биз сознаниябызды кеңейтели. Эч качан страхтын туткуну болуп, паника, ушундай бир стресстердин, негативдердин туткуну болбоңуздар, бошонуп чыгыңыздар. Негизи айта турган сөзүм ушул. Күйөөсү болуп алгандар үчүн дейм. Мен сурооңузга түшүнбөдүм. Сурооңузду башкадан кайталап коесузбу? Күйөөсү болуп алгандар үчүн кандай кылабы дейм. Эркек менен аялдын жылдыздары келишпесе кандай кылыш керек? Экөөнүн максаттары эки башка болсо дейт. Эркек менен аялдын жылдызы келишпеди деген бул жанагы жылдыз төлгө, астро төлгө деп коет го, бакшылардын айткан сөзү экен да. Жылдызы келишпеди. Демек тигинин эмеси, астрологический эмеси боюнча анын жылдызы башка, бунуку башка, значит, мынтип салыштырып карасаңыздар, астрологдор айтат го, бунун мүнөзү башкача, экөө короче бири-бирине туруп келбейт. Ошол сыяктуу мынтип келип эйленип отуруп, бизге ушундай жылдызы келишпей калды. Жылдызы негизи жылдызы келишпеген адам жок экен. Чынын айтайынбы? Жылдызы келишпеген адам жок экен. Болгону бул жерде мен азыр дагы ошо аялдын энергиясы деген сабакта өтүп жатам. Эркектер сырткы дүйнө менен тыгыз байланышта болуш керек экен, ал эми аялдар өзүнүн ички дүйнөсү менен. Эркектерде сырткы дүйнө менен эмеси күчтүү болуш керек экен, физический жактан. Ал эми аялдар
психологический жактан ички дүйнөсүнө күчтүү болуш керек дейт. Качан аял алдын ала ошол эркектин эртеңки күнүн жасай турган, сүйлөй турган сөздөрүн заранее билип, умная эмес, мудрая женщинага айланганда, эркек өзүнөн өзү эле жанагы аялды кандай баш ийип, кандай бир оңолуп кеткенин өзү деле байкай алат экен да. Бул жерде 100% чындыгында аялдардан зависит этет экен. Анан кээ бир учурда ата эненин тарбиясынан да болот, кээ бир эркектер такыр эле жадный, жумот эркектер болот го. Анан ошондойлорду мүмкүн болбой калган учурда эме кылса болбойт экен да. Эми бул жерде айта турган сөзгө, бул отношенияны мен эми азыр изучать этип баштадым. Анткени ошол мен дагы көп башыман ар түрдүү ушундай түшүнбөгөн, келишпеген ушундай мамилелерди көрүп отуруп, ажырашкандан кийин дагы түшүнбөй, эмнеге мындай боло берет, эмнеге ажырашкандан кийин аялдардын самооценкасы түшүп кетет, эмнеге ажырашкан аялдар өздөрүн толук кандуу бир коомдо өзүнө алып жүрө алышпайт, эмнеге булар ушак боло беришет, эмнеге муну ажырашкан аялдарды жек көрө беришет. Ушундай суроолор болуп туруп, мендеги ушундай туура эмес вибрациялар, туура эмес страх, ой саналардын баардыгы менин жашоомдо чындыгында ошон оюм кандай болсо ошондой коркуп болуп туруп, ушундай жамандыктарга алып келип отуруп да, аябай бир депрессиянын түбүнө чыгып кеткен учурлар болду. Бирок бир учурда мына ушундай бир, бул балким Кудайдан келген кандайдыр бир белги деп билем, анткени ошол учурда мен аябай сонун түш көрдүм. Түшүмдө мен ушундай бир өзүм оюман чыгарып өр жазып атам да, текст түрүндө түшүмдө. Анан ошондо ойгонуп кетип, чочуп кеттим да, ойгонуп, как будто мен башка ааламда жүргөндөй, башка дүйнөдө жүргөндөй эле бир нерселерди жазып атам. Анан ойлонуп отуруп, ошол түшүмдү 5 мүнөттүн ичинде мага мүмкүнчүлүк берди да, ошол Кудай мүмкүнчүлүк берип, ошол өрдү жазып калганга. Анан блокнотума жазып отуруп карап, эртеси күнү окудум, андан кийин окудум, кээде окуп отуруп, арадан 1 ай өткөндөн кийин анан ошол жазган ырдын, өзүмдүн чыгарган ырымдын маанисине түшүнүп атпаймынбы? Жашоо бул сен өзүңдүн колуңда. Короче, ошого окшогон бир 2-3 сап жазгам да. Эгерде сен жакшысыңбы, демек жакшы жашоодо жашайсың. Эгерде сен өзүң проблемаларды жаратып атасыңбы, демек сен ошол проблемада жата бересиң. Кудайым сага эч качан жамандыктарды каалабайт. Сен өзгөчө бир башкача аялсың. Сен өзүңдүн ичиңдеги баалуулуктарды, ичиңдеги сулуулуктарды байкашың керек, билишиң керек. Эч качан кара жанагы шайтандын туткунуна айланып калба деген сыяктуу сонун ушундай сөздөрдү жазып. Анан ошентип мен өзүм гана жардам берип чыктым да. Эми бул жерде уже личный жашоону мен көп сөз кылгым келбейт, бирок ошентсе дагы кээ бир айымдарга ушундай мотивация болсун деген учурда, анткени кээ бир айымдар айтат, ажырашсамбы, жолдошум мени урат, кол көтөрөт, анан кийин дагы кандай ар түрдүү проблемаларды айтып, мен ошондой сөздөрдү укканда чындыгында аябай жүрөгүм ооруйт. Ошол айымдын ордуна, ошол келиндин ордуна өзүмдү коюп көрөм да. Бир аз убакытка болсо дагы, бир аз секунда болсо дагы ошол учуп кетип калам да, мурунку ошо кыйналган күндөрүм. Анан кайра өзүмө келем дагы, Кудайымдан суранып, кайра өзүмдүн ушундай энергиямды восстановление кылып, өзүмө аран келем. Ошонун сыңарындай, эгерде сизде мүмкүнчүлүк болсо, кандайдыр бир шартыңыз болгон болсо, ошол Денис Байгожиндин сабагына катышсаңыз болот. Эми буга азыр бизде көпчүлүк айымдардын мүмкүнчүлүгү жетпейт, анткени эң бир орточосуна аларда эмеси баасы, сабактардын баасы где-то бир 35 миңди чапчыйт да. Эң бир индивидуальный сабак алам десеңиз, 100 миң, 120 миң, 150 миңге чейин рубльга ушинтип барып калат экен. Азыркы учурда мен 6 айлык сабагын окуп, ошол 35 миң рубль төлөдүм. Бирок кийинки этапта мен өзүм дагы андан жанагы VIP сабак деп коет экен, жеке өзү ушундай скайп аркылуу сүйлөшүп 6 ай бою сабак өтүп берет экен да. Буюрса ага дагы мен ниет кылып койгонмун, ага дагы катышамын. Так, бул жерде суроолор бар экен. Күйөөсүнөн кантип акча сураш керек дейт. Күйөөсү өлүп калган болсо кандай кылабыз дейт. Эми бул күйөөңүздүн бул жашоодо иче турган суусу. Аны Кудай өзү каалаганда алат, биздин жаныбызды каалаганда алат, каалаганда албай коет. Эми ошондуктан күйөөңүз ошол аркы дүйнөдө тынч жатсын, тынч болсун деген болсоңуз, сиз жашоодо, мына азыркы жашап жаткан жашооңузда мүмкүн болушунча бактылуу болушуңуз керек.
мүмкүн болушунча бактылуу жашаганга аракет кылышыңыз керек. Мына ошондо күйөөңүздүн жаны дагы ыраазы болот, анан Кудайым да сизге акырындан бул уже жакшы жашоого татыктуу деп кандайдыр бир неожиданный сюрприздерди тартуулап жибериши мүмкүн. Эми бул жерде эгерде азыр мен сизге үйрөтө турган болсом, мен сизге жок дегенде бир 3 ай убакыт бөлүп, күн сайын 1 сааттан сиз менен сүйлөшүп, эми бүгүн ушинтиңиз, эми ушундай кылыңыз деп ар түрдүү жолдорду көрсөтүп, мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтүп, алдыга эмне кылыш керек, ушу жашоодон тупиктен кантип чыгып кетиш керек, эмнелерди сезип жатасыз, бүгүн кандай жаңылыктар болду, ошолорду сүйлөшүп, сырдашып олтуруп, анан ошол жашоодон алып чыгып кетиш керек да. Бул жерде көп эмени талап кылат, бирок чем наставник, башка бирөөнүн жардамынан дагы сырткары сиз өзүңүздү өзүңүз гана алып чыга аласыз бул ситуациядан. Жолдошуңуз каза болду, все, сиз жашап жатасыз. Балдарыңыз жашап жатат. Алдыда дагы эмне деген пландарыңыз бар, эмне деген максаттарыңыз бар. Мына ошолорду аткарууга аракет кылышыңыз керек. Жолдошуңузду эстеп, жакшы сөздөрдү айтып, ыраазы болуп, мен сени менен өткөргөн ар бир күнүмө ыраазымын, сен мага ушундай бир бактылуу күндөрдү тартуулап бердиң деп мына ушундай сөздөрдү көбүрөөк айткан болсоңуз, анын дагы жаны ошончолук тынч жатат экен да. Ошондуктан эртеңки күндөн үмүт үзбөңүз. Максаттарды коюңуз, пландарды коюңуз, кыялданыңыз, рахаттаныңыз, жашаңыз. Жалкоолуктан кантип арылабыз дейт, жалкоолуктан ой. Мен бир нерсе айтайын, ошол Денис Байгужин азыр эми көптөн бери Денис Байгужинди саhnага чыккан үчүн ушул сөздөрүн көбүрөөк айтып калдым. Ага чейин башка коучтардын сөздөрүн айтып жаттым. Демек, ошол эми Денис Байгужин айтат, аялдарда жалкоолук деген нерсе жок дейт. Потому что аялдарда жалкоолук эмнеден келип чыгат? Энергиясы аз болгондо, өзүндөй чарчап калган учурда болгону восстановление болот. Жалкоомун деп өзүңүздү наоборот самооценкаңызды түшүрбөстөн, мен азыр күч чогултуп атам, мен азыр эс алып өзүмдү восстановление кылып атам деп ушинтип олтурсаңыз, бир күн жатасыз, 2 күн, 3 күн жатасыз, ошентип арадан бир жума, максимум бир жума өткөндөн кийин өзүңүздүн самооценкаңыз көтөрүлүп, көзгөдөн кандайдыр бир эме менен караганда ушундай башкача ощущение менен туруп, ошол мурда кийин жасап алган жумуштарды жасап баштайсыз да. Ошон үчүн мен жалкоомун деген айымдар болбош керек. Эрте тура албай атасызбы? Ладно, жатыңыз, каалаганча уйкуңузду кандырып. Анткени бул дагы аялдардын кандайдыр бир сулуулугуна жооп бере турган нерсе. Эрте туруп алып, таң камал туруп, уйкуга зар болуп, хронический недоспание болуп койгон учурда аялдардын нервный срыв болуп кетет, нервозный болуп, эч нерсени жактырбай, ушундай бир оорукчан болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн уйкуңуз келип атабы, уктаңыз. Күндүзү чарчадыңызбы, жок дегенде жарым саат өзүңүзгө убакыт бөлүңүз. Мына ошентип жалкоолуктан акырын арыласыз. Мен жалкоомун дей берсеңиз, самооценкаңыз түшүп кетет. Наоборот, мен күч чогултуп атам, мен восстановление болуп атам десеңиз, өзүңүзгө келип калыңыз. Күйөөм мен менен бир нерсени талкуулабайт, сырдашпайт, сурасам сага отчет беришим керекпи дейт. Бир нерсе айтайынбы? Жанагы ошол Денис Байгужиндин дагы бир окуясын айтып кетейин. Мурунку потокто окуган бир орус кыздын окуясы болуптур. Ал ушундай бир турмушка чыгып, ажырашып, анан кандайдыр бир ушундай жашоодогу кырдаалдан чыга албай, ошол Денис Байгужиндин сабагына катышып, жеке сабагына катышыптыр дагы. Ушундай бир кыйналып келген убак экен да. Эмне болду, жолдошуң менен эмне үчүн ажыраштың десе, ушундай менен эч качан бир кеңешпейт, мага эч нерсе отчет бербейт, каалаганда кетип калат, каалаганда келет, мага эч сүйлөбөйт деп ушундай эмени айтып, претензиясын айтыптыр. Ладно деп. Окуй бер дептир, ага ар түрдүү сабактарды, теория, практикаларды ушу өзүнүн сабактарын өтүп отуруп, бир күн айтыптыр, мен бай, миллионер, бизнесменге турмушка чыккым келет деп айтыптыр. Анткени Денис Байгужиндин жана жеке сабагына катышканда ошол эмне максат менен келсеңиз, ошол максатты ишке ашырып берет дагы, анан кийин сизди кое берет. Ага чейин сизди кое бербейт. Ошонун сыңарындай жанагы кызга айтыптыр, жолдорун көрсөтүп, ушундай кыласың, мындай кыласың, бүт баарын айткандан кийин чындыгында какой-то бир убакыттан кийин бир бизнесмен, миллионер ошол кызды жактырып калып, колун сураптыр. Аябай чоң үй дагы аябай сонун экен, эч ким жашабайт. Короче, свадьба болот, свадьбадан кийин калтырат дагы, эч нерсе деп айтпайт. Даже түн бир окумда дагы чыгат экен дагы, кийинип чемоданын алып, где-то бир 1-2 күндөн кийин мен Америкадамын дейт экен. Дагы канча бир убакыттан кийин келет экен дагы,
кайра бир дагы жолугушууларым бар деп кетет экен да, дагы бир башка жактамын. Айтор айтат экен, мен сага бүт бардык нерсени түзүп беремин, сен менин кадамымды эсептебе. Мен сага бүт бардык нерсени кылам. Мен эч кимге отчет бергим келбейт, потому что мен миллионермин. Мен самостоятельный адаммын. Мен эч кимге мынтип баш ийип эме кылгым келбейт. Просто мен сенин астыңдагы ответственность, мен өзүм милдетим. Сени сулуулугу боюнча, сени ушундай бир бактылуу жашаш үчүн, каалаган нерсеңди аткарып бериш үчүн мен каалаган жумушумду кылышым керек деп жооп бериптир да. Ошондо мурунку жашоодо кетирген катачылыктарын ошондо түшүнүптүр. Менин оюмча түшүндүңүз деп ойлойм. Күйөөсүнөн кантип акча сураш керек? Жөн эле мага акча керек, мага акча бер. Мен косметика алышым керек, мен көйнөк алышым керек, мен сумка алышым керек, мен туфли алышым керек деп эле сурайсыз. Эч нерсеси жок. Сабакка кантип катышсак болот? Кеч кирип калдым, кечирим сурайм дейт. Азыркы учурда аялдын энергиясы деген марафон болуп жатат. Бул аялдын энергиясы деген марафон 3 этаптан турат. Биринчи этапта аябай бир жөнөкөй акырындан түшүндүрүп келип туруп, уже биринчи ай бүткөндөн кийин экинчи, үчүнчү айларда полностью ушундай эмеге көбүрөөк мүмкүн болушунча ошол энергияны көтөргөнгө, өзүңүздүн ичиңиздеги ошо женский магнетизмди күчтүү кылганга толтура практикалар, медитациялар, ар түрдүү эмелерди аткарат да. Ага чейин түшүндүрүп, аялдын энергиясы кандай болот, аялдан чыккан вибрация кандай болот, аял өзүн канткенде ушундай состоянияга түшөт, аял канткенде өзүнүн потогуна түшө алат, канткенде ошол энергиянын жардамы менен каалаган нерсесин аткара алат. Ошону акырындан майда уш бир темаларга бөлүп акырындан өтүп жатабыз. Анткени биринчи кезекте эле вау, аялдын энергиясы дегенде деп научный теориялар менен ар түрдүү нерселерди берип койсоң, кээ бирки түшүнбөгөн айымдар бар да. Мен эч нерсени түшүнгөн жокмун деп калып кетишим мүмкүн. Ошон үчүн биринчи этаптагы марафонубуз аябай жеңил, аябай бир мисал келтирип, мындай ушундай бир жеңилдетилген форматта өтүп жатабыз да. Эгерде ошо каалоочулар болсо, экинчи, үчүнчү айдагы марафонго да жазылышат. Буга уже убакыт керек. Мен айтып жатпайм, ошо Денис Бакужиндин сабагында бир эле мен өзүмдүн энергиямды кантип көтөрөм. Мен өзүмдү постоянно ушундай женский магнетизм менен, мен өзүмдүн энергиям менен кантип акчаларды тартып алам, өзүмө кандай роскошторду тартып алам, жолдошумду кантип көтөрөм. Ошол гана темада мен 6 ай окудум. 6 ай тынбай окуп отуруп, уже акырында ушинтип түшүнүп жетип, анан кийин эме кылдым да. Ошон үчүн бир сабакта эле аялдын энергиясы деген эмне дегенди түшүнүп алганга болбойт. Бир эле сабакта түшүнүшүңүз мүмкүн, бирок ошол нерсени колдоно албай калышыңыз мүмкүн. Мисалы, аялдын энергиясы деген кээ бир түшүнөт, бирок түшүндүгүн түшүндүрүп айтап бере албайт. Анан өзү да колдоно албай калат жашоодо. Мисалы, кандайдыр бир тилди үйрөнүп жатканда минимум 6 ай убакыт талап кылат да. Мисалы, сиз английский үйрөнгүңүз келсе, немис тилин, кытай тилин үйрөнгүңүз келсе, минимум ошол тилди үстүртөн бир түшүнүп, эркин бир сүйлөш үчүн бир 6 ай убакыт керек болот. Ошонун сыңарындай эле бул аялдын энергиясы да аябай кенен, аябай терең тема экен. Бул нерсеге убакыт керек экен. Эгерде бир баарын бир оптум таштап койгонго да болот. Ал үчүн бир жума убакыт керек болот. Күн сайын 3 саат, 4 сааттан сабак өтүп, бир жума бою сабак өтө турган болсо, анда кээ бирки айымдар чарчап калышы мүмкүн. Анткени мен деле чарчап калмакмын эгерде ошол сабакка катышып, күн сайын эфирлерди 3 сааттан, 4 сааттан бизге жөн эле видео аркылуу эле түшүндүрүп койсо, болду, давай до свидания деп эле бизди таштап койгон болсо, анда мен түшүнбөй калмакмын да. Бизде мисалы вебинарларды өтүп жатат дагы, задание берет. Ошол заданияны аткарсаң, анан кийинки этапка өткөрөт. Эгерде аткарбаган болсоң, биринчи эскертүүнү берет, экинчи, үчүнчү эскертүүнү берет. Эгерде ал эскертүүндө өткөн болсо, группадан чыгарат, акчаң күйбөй кайтарып алып бербейт да. Ошол жок дегенде ошол акчам күйүп кетпесин деп дагы окушат экен да көпчүлүк айымдар. Анан ошол практика жүзүндө берилген заданияларды аткаргандан кийин, мен ушул кезге чейин ушул нерсени кылбай жүргөн экенмин, мен ушул нерсени түшүнбөй жүргөн экенмин, эми түшүндүм деп ушундай башкача состояниеде өзгөргөн айымдар болот. Көпчүлүк ошол группада почти 99% ошо орус кыздар, орус аялдар. Бүт бардыгы жашоодо ажырашып кетип, ушундай жолдошу менен туура эмес мамиледе түшүнбөгөн, экөө эки тарапта жашап, бир үйдө жашайт, бирок экөө эки жакты эңсеп жашашат. Мына ушундай мамилелерди аябай сонун восстановление кылып берет экен да бул киши. Эми мен жана китепте жазгам, бул Денис Байгужинди ошол учурда китеп жазып жатканда ал китепке киргизгем. Аял, то есть аял эмес, адам өзүн табыш үчүн
жашоодо мисалы мен эмнени каалайм, мен жашоодо миссиям кандай, жашоодо өзүмдүн предназначениям кандай деп көптөгөн ушундай суроолор жарала берет да, мен өзүмдү таба албай жүрөм деп. Ошол учурда мен ошо китептин кайсы бир күндө, кайсы бир бетинде мен көнүгүү бергенмин. Көнүгүү берип, ушул нерсени аткарасыз, кантип аялдар же болбосо адам өзүнүн миссиясын, өзүнүн предназначениясын таба алат, адам өзүнүн ордун таба алат дегенде. Ошондо мен айткам, Денис Байгожин эмне үчүн ушул жолду тандап алат, эмне үчүн аялдарды ушундай жакшы жашоого алып келүүгө аракет кылат. Эми албетте бул жашырып көп нерсени интернетке чыгарбайт, бирок бир жерден окуп калдым. Денис Байгожин ата энеси ушунчалык бактылуу жашайт дагы, апасы ушундай атасын сыйлаган, атасы дагы апасын ушундай сыйлаган, бири-бирин ушунчалык сүйөт. Бирок апасы мындай жетиштүү түрдө Денис Байгожинге мээрим төккөн эмес, жетиштүү түрдө көңүл бөлгөн эмес. Мындай көңүлүнөн сырткары эле как эмактар эле мамиле кылып койгон, бирок эркелетип ушундай бир башкача менен айтор ошо апасынын мээримине көбүрөөк зар болуп өскөн да. Эми ошол апасынын мээримине тойбой өскөн бала азыр айланасында толтура кыздарды. Эми онлайн сабактар да бар, офлайн сабактар бар да Москвада. Ошол офлайн сабактарда семинарларды өткөндө толтурат модель кыздарды, аябай сулуу тыпнакай кыздарды, аялдарды айланасына үйүп алып, мына ошолорго сабак өтүп, мына ошолордон жакшы сөздөрдү угуп, ошолордун мээримине тоюп, мына ушинтип өзүн таап алыптыр. Мен айтат элем, эгерде өзүңүз таппай аткан болсоңуз, азыр ойлонуп көрүңүз. Ушул кезге чейин жашооңузда эмнеден аябай көп кыйналдыңыз? Эмнелерден көп кыйналып, ушундай сизге көп проблемаларды жараткан болсо, өзүңүздү кайсы учурда ушул нерсе жашооңузда көп тоскоолдуктарды жараткан болсо, ошол нерсе сизге ийгилик алып келет. Бул нерсени Опра Уинфри дагы айткан. Сенин жашооңдогу кыйынчылыктар, сага берилген азап тозоктордун бардыгы ошонун эң алдында ийгилик жатат, эгерде ошол нерсени кармап калсаң дейт. Анткени Опра Уинфрини 9 жашында коңшусу, аябай бир 40 жаштан ашкан коңшусу зордуктап коет. 10 канча жашына келгенде боюна бүтүп калып, айтор ушу апасынын атасы эки жакта ажырашып, апасынын семьясы башка, атасынын семьясы башка болуп, ортодо ушундай ар түртүлүп бер түртүлүп отуруп, ушундай азап күндөрдү көрүп отуруп, азыр такыр турмушка чыккан эмес, бирок айланасында толтура ушундай өзүнүн школасын создавать эткен, өзүнүн мындай мыкты телеведущая, миллионерша, бүт бардык жактан эме кылып алган, бирок семья кургандан коркот. Ошон үчүн айтат элем, эгерде сиздин жашооңузда кандайдыр бир проблемалар болуп жаткан болсо, эгерде жашооңузда мамилелер боюнча проблемалар болот, жолдошуңуз менен тил табыша албай атасыз, кайын журтуңуз менен, досторуңуз менен, курбуларыңыз менен, абысыныңыз менен толтура ушун только мамилелер келишпеси. Анткени бизде ушул да. Ушак айың, мамилелер тиги мынтип койду, мени мынтип койду. Бизде ошол проблема номер 1. Мамилелерди биз жөнгө сала албайбыз. Ошодон бүт баары башталат. Эгерде сизде ушул жагынан көбүрөөк проблема болуп аткан болсо, демек сиз башка бирөөлөргө мамилелерди кантип туура жолго салуу керек, кантип ошо адамдар менен сүйлөшүү керек, кантип адамдар менен тил табышы керек. Балким ушул жакта сизде кандайдыр бир талант бар. Ошол жактан өсүшүңүз үчүн сизде ушундай проблемаларды жаратып жатат. Марафон болобу дейт, азыркы учурда болуп жатат. Эфир сакталабы дейт. Мурдагы эфирде да сактаганга аракет кылдым, бирок ошол эмнегедир сакталбай калып атат. Же ушундай шашылып чыгып кеткенде, сактадым деп чыгып кеткенде ушундай сакталбай калат экен да, бирок сактаганга аракет кылам. Анан 3-китеп боюнча сурагандар бар экен. 3-китеп эмне болду дейт. 1-китептин жана 3 стоп басам деп едим. 1-китептин эмесин тапшырдык. Ал айдан болот экен. 2-китепти бердик, ал дагы ошо кызыл киядан болот экен. 3-китепти азырынча аныктай элекпиз, буюрса жакында аныктайбыз. Анткени Инстаграмга киргенге да убакыт жок. Мен жана кайсы бир постто айтпадымбы? Инстаграмга 1 саат, 2 саатка жакын убакыт арнайм. Ютубка да кандайдыр бир убактымды арнайм. Дагы башка китеп окуганга, анан сабактарга дагы жолдошума үй жумуштарына ушинтип бөлүп койгом да. Азыр ошол жумуштарым эрте бүткөндөн кийин ошо сиздерге түз эфирге чыгайын деп анан убакыт ажыратып олтурган учурум. Ошон үчүн жанагы азыр стоп баскан ушу улам эле чыгарам деп унутуп калып атам. Буюрса жакында 3-китептин эсин аныктайбыз. Эми бул ушул боюнча китеп белекке берилбейт деп мен токтотпойм. Андан кийин дагы
толтура китептер, конкурстарды уюштурабыз, активдүү катышыңыздар. Эми мындан кийин мен ойлоп жатам, психологиялык тестти токтотуп ошол кандайдыр бир маанилүү маалыматтарды берүүгө аракет кылайын деп жатам. Дагы эмне дегим келет? Азыркы учурда менде мисалы фотосессия кылып, ошол каяка басып турган ушундай нерселерди көрсөтө турган, мактана турган менин баракча эмес меники чисто ушундай маалыматтарды ала турган, керектүү нерселерди ала турган ушундай баракча. Ошондуктан мен фотосессия кылганга дагы баскан турганымды тартып, ар бир кадамымды көрсөтүп, ушундай жарыс алганга дагы убакыт жок. Эң негизгиси ар бир чыккан постторду окуп, ошонун ичинен өзүңүзгө керектүү маалыматтарды алсаңыз болот. Анан дагы жаңылыгым айтсамбы, бирок азырынча эрте деп ойлойм, бирок азыркы учурда ошол нерсе идеянын үстүнөн иштеп жатам. Көпчүлүк айымдар ушундай сабакка чыкканга мүмкүнчүлүгү болбой, WhatsApp'тан жазып, менде азырынча шарт жок, китеп белек кылганга мага бир китеп белек кылыңызчы, сабагыңызга катышайын деп ушуну сурагандар болот эт. Мен абдан жакшы түшүнөм. Эми бул жерде бир адамга жөн гана берип койгондон кийин ал дагы бирөөнү айтат, мына ошентип, анан кийин сен тиге берсиң, эмнеге мага бербедиң деп бизде кыргыздарда туура түшүнөсүздөр да ушундай жайылып кетет. Ошондой кээ бир айымдарды мүмкүнчүлүгүнө, шартына жараша карап отуруп, мындан кийин мындай эфирлерди, керектүү маалыматтарды, аябай бир техника, практикаларды, мына ушундай жабык, закрытый түз эфирлерди эме кылам. Ошол түз эфирлерге каалоочулар, ошондой каалоочулар гана катышып, анткени мындай түз эфирде мен каалаган учурда кирип калышым мүмкүн да. Ошол түз эфирлерди от начала до конца көрүп отуруш үчүн каалоочулар чындап мен ушул эфирден бир нерсе алайын деген айымдарды ушундай чогултуп, ошол бир жумада 2 жолу 3 жолудан эфир уюштуруп баштайм, буюрса жакында. Андан кийин дагы эмне деп айтайын дегим. Андан кийин дагы жаңы ошо студиябызда кыргызча медитациялардын топтобун дагы түзүп койдум. Аябай сонун медитациялар, аябай сонун практикалар. Мына ошол түз эфирлерде медитация жасатам, практика жасатам. Андан кийин азыркы учурда аялдар ошол энергиясын көтөрүү менен биргеликте өзүнүн телосуна дагы кам көрүш керек экен. Учурда ошол фитнес менен алектенип, бир аз ушундай после родов восстановление кылганга аракет кылып жатам. Ошол аялдар өзүн канчалык кам көрүп, өзүн канчалык сүйүп, күн сайын жок дегенде 30 мүнөттө убакыт арнап, мына ушинтип сүйлөшүп отура бербейбиз түз эфирде. Кыймылдатам, иштетем, практика аткартырам, медитация жасатам. Анан сабактарды жана задание бергенден кийин ошол заданияларды требовать этип алганга аракет кылам. Эгерде эмке биркилер бар да аткарбагандар болот, жөн гана тиктеп отуруп тоготпой отургандар болот. Мына ошого окшогондорду биз эфирге кошпойбуз. Ошондуктан жаңы медитацияларды жаңы таза боюнча эң биринчилерден болуп угуп калганга аракет кылыңыздар. Мен ойлойм, азыркы учурда менин ошол компьютеримде кыргызча медитациялардан бир 100дөн ашуун темада ошондой медитациялар бар да. Анан аларды YouTube каналга пока азырынча жүктөбөйм. Жөн гана ушундай бир кээ керектүү учурда, аябай мындай муктаж болгон учурда чын жүрөгүм менен укканга аракет кылган айымдарга гана тартуулайм. Анткени YouTubeга жүктөп койсоң, башын угат, все болду, мен уктум. Андан кийин кызыгып кетип калыш мүмкүн. Бизде аялдарда мисалы бир окшош нерседен тачап кетебиз. Анан кээде бир нерсени аткарып туруп, бир жумушту аткарып туруп, андан кийин көпкө чейин жасабай жүрүп, анан кийин кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин ошол жумушубузду кайра сагынып калабыз. Айтор бизде жаңылануу болуп туруш керек. Негизи эле биз кыргыздарда эмес, негизи эле жалпы аял затында ошондой. Окшош күндөрдөн аялдар тажап кетет. Окшош мисалы күн сайын үй иштерин кылып отура берсеңиз да тажап кетет. Ошон үчүн мына жашоо образды бир аз өзгөртүш керек. Сизге мисалы кимдир бирөө келип, сиз кимди ушундай мыкты коуч деп эсептесеңиз, ошол адамдын сабагына катыша албай жүргөн болсоңуз, ал сиздин жаныңызга келип, колуңуздан жетелеп жашооңузду өзгөртүп бербейт. Айтат, давайте ушундай кылгыла, мындай кылгыла дейт, бирок ошол нерсени кылбасаңыз эч качан сиздин жашоо образыңыз өзгөрбөйт. Азыркы учурда ошол Денис Байгучин айтат,
эгерде жолдошуңар силерге как эме служанка катары мамиле кылып жатабы, жолдошуңар силерди тогутпай атабы, демек силер ошол нерсеге татыктуусуңар дейт. Анткени силер өзүңөргө карабайсыңар, өзүңөргө кам көрбөйсүңөр. Даже мындай сүйлөшүп жатканда дагы аялдардай эмес, эркектердей ушундай бир кандайдыр бир кылыктарды жасайсыңар дейт да. Анан элементарный өзүңөрдүн фигураңарды силетти эткенди билбейсиңер деп айтат. Ошол чындыгында бул биздин чоң күнөөбүз. Ошол күйөөбүз менен талашып, тартышып, эмнеге мага ушинтип койду, эмнеге мага мынтип койду деп ушундай бир эмелерди нервти ала турган проблемаларды ойлогондон көрө ошонун ордуна денеңизге кам көрүңүз, өзүңүздүн кожаңызга уход кылыңыз, көзгөгө карап өзүңүзгө жакшы бир аффирмацияларды айтыңыз. Көп да эми адам өсөм деген болсо көптөгөн нерселерди кылса болот да. Анан өсүүнү каалабагандар мына ушундай жалость, из-за жалости ар кимге өзүнүн проблемасын айтып, ар кимге суранып, жалдырап ушундай тилемчи болуп калган кээ бир айымдар. Эми катуу десе кечирим сурайм, бирок аракет кылса азыркы жашоодо бүт баардык нерсе болот экен. Аял канчалык арыздана берген сайын, канчалык налыган сайын, анда чыгармачылык потенциалы ушунчалык жаала берет. Чыгармачылык дегенде не обязательно эмеге элдердин астына чыгып алып ырдап, же киного тартылып, же болбосо бир актер, актриса болуш, бул чыгармачылык эмес, не обязательно. Мисалы үйдө кандайдыр бир оюңуздан тамак чыгарып жасасаңыз, бул сиздин авторский тамагыңыз болуп калат. Же болбосо зериккен учурда кандайдыр бир ырларды токуп чыгарышыңыз мүмкүн. Же болбосо күйөөңүздүн ситуациясы кандайдыр бир проблемалар болуп жаткан болсо, мисалы кандайдыр бир көйгөй болуп, сиз менен кеңешип ушундай болуп жатат деген болсо, сиздин чыгармачылыгыңыз менен, сиздин сунушуңуз менен бир нерсени айткан болсоңуз, ошону аткарып атып, сиздин күйөөңүз ошол ситуациядан чыгып кетиши мүмкүн. Бул деле чыгармачылык. Сиздин чыгармачылыгыңыз менен, мисалы, балаңыз бир жанагындай эмне деп коет, оюнан бир нерселерди жасаган, чыгарып жасаган эмелер болот го, мисалы, азыр тилим учунда турат. Унутуп калдым. Айтор ошол сиздин чыгармачылыгыңыздан зависит этет экен, балдардын таланты дагычы, жөндөм таланттары. Чыгармачылык деген толтура. Мисалы, жөн отурганда деле мени сабагыма качкан бир айым ошол 7-8 ай болуп калды. Чыгармачылык дегенде ушул кезге чейин такыр түшүнбөптүрмүн. Чыгармачылык дегенде только актер, актрисаларды, ырчыларды гана түшүнүптүрмүн деп ошентип отуруп, жанагындай трикотажный пряжа менен үйдө отуруп, интернеттен үйрөнүп эле азыр каверлорду токуп атат, дорожкаларды токуп атат. Үйүнө сонун ушундай бир аябай сонун бир цветтерди сочетать эттирип, сонун бир каверлорду жасап коюптур. Тигипчи, сумкаларды токуптур. Ушундай бир сонун да. Эми аны үйрөнсө болот дегениз менен ошого да чыгармачылык керек да. Мисалы, бир сумканы току десеңиз, ошону токуган болсо, кээ бир адамдарда окшошпой калышы мүмкүн. Вроде ошол аялга окшоп эле токуду, ошол интернеттен үйрөнгөндөй эле, бирок өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз менен, өзүңүздүн фантазияңыз менен эч кимге окшобогондой нерселерди жаратып койсоңуз, мына ошол сизге чыгармачылык. Мына ошол аялдардын чыгармачылыгы акча алып келет. Мисалы үчүн мен эми байкадым, мисалы байкап калганыма бир 3 жылдай болуп калды да, 2 жылдай десем болот. Мисалы, мен мурда студент кезде ушундай бир чоң, аябай жоон бир блокнотум бар болчу. Ошол блокнотто олтуруп алып ыр чыгарчумун да. Эмнегедир ушундай ыр чыгарганды жакшы көрчү экенмин. Андан кийин кандайдыр бир окуяларды, кандайдыр бир эмелерди эстеп, оюман чыгарып эле бир окуя жаратып, мурда жанагы адабияттардын окуган, литературалардын окуган ушундай немелерди ой жүгүртүп отуруп, өзүмдүн эмемдеги, мышлениямдагы, өзүмдүн образымдагы визуализация жасап, мына ушундай жомокко окшогон сыяктуу жашоодо кандайдыр бир окуяларды ушу жазып койчумун. Бир 2-3 барак кылыпчы. Анда пайдалуу түрдө жашоодо пайдасын тийгизе турган. Анан ошентип аны эч ким бактаган деле жок. Аны эч ким, мисалы, апамдарга көрсөтүп, атама көрсөтүп, мына мен ыр чыгардым, мына ушундай окуя чыгардым оюман, окусаңыз аябай сонун десең, сен эмне кыласың, зачем керек бар сага деп ушундай көңүлүмдү калтырган учурлар болду да. Мисалы, бизде андай нерсени баалабайт. Ошол боюнча мен шагым сынды калып кетти. Блокноттун бирөө урдаты, ага деле ичим ачышкан жок. Толгон болчу да, блокнот ушундай чоң болчу. Ичим деле ачышкан жок. Анан Бишкекке көчүп келгенден кийин жолдошума турмушка чыгып, анын ушундай кино тартып, ушундай чыгармачылык менен алектенгенин билгенден кийин мага ушундай задание берди. Сен бир эгерде сага бир задание берилген болсо, кино тарт деген, ошонун сценарийин кантип жазмаксың деди. Мен оюмда эми көптөн бери жазбай отуруп бир сценарий жаздым, бирок аны оңдоту да, ошентип отуруп
сценарий жазып аны как эми режиссер катары оңдоп аябай бир өзүнүн фантазиясында жана геройлорго актер актрисаларга башка образ берип аттарын өзгөртүп окуяларды өзгөрттү да. Анан ошондо мага ушундай бир сигнал келди. Демек жашоо бул кино. Ар бирибиздин өзүбүздүн жеке кинобуз. Эгерде сиз жашооңуздун кандай жактырган кино катары көргүңүз келеби? Мисалы, менин жолдошум ошо сценарий жазды, биринчи кагазга түшүрүп, бир окуяны жазды, ошол окуяны как китеп катары окуп коюшу мүмкүн. Киного келгенде экранда көрүп отурасың. Ушул жазылган, ушундай жазылган нерсе экранга түштү деп. Демек, биз дагы максаттарыбызды жазып, жашообуздун сценарийин түзгөн болсок, ошол нерсе биздин жашообузда как экранда кино болуп чыккандай эле биздин жашообузда ошол нерселер дагы аткарылат экен. Ошондон кийин мен жазганды күчөттүм дагы. Күн сайын тетрадка ноутбук алып, сатып алып, аябай бир эме ойдо жок жерден, мисалы, ноутбук мурда колдончумун, бирок такыр мага кереги тийчү эмес да. Андан кийин ноутбук сатып алдым дагы. Ошол ноутбуктун ичинде ачсаңыздар, эч кандай сүрөт жок, эч кандай видео, эч кандай эме жок, эч кандай программалар жок. Менде бир толтура файлда кандайдыр бир окуялар толуп кеткен. Оюма келген нерсени сразу жаза калам, оюма келген нерсени жаза берем. Кала берсе, ошентип жазууга шыктанып отуруп, мына ушинтип китебимди дагы өзүм билбеген абалда ушундай 7 айдын ичинде чыгардым да. Потому что буга мен кантип сабырым жетти, ушунча 7 айдан бери кантип чыдадың деп көпчүлүгү сурашат. Мен сабырым жеткен жок бул жерде. Мен өзүм вдохновение менен өзүм ошол нерседен мотивация алып, рахаттанып жаздым ошол китепти. Анткени через не хочу кыла турган жумуштар бар, каалабайм деп акча үчүн жасаган. Акча болот да, болбосо кылбайт элем бул нерсени деген жумуштар бар да. Кээ бири ошол жасаган жумуштан рахат алат. Ошентип рахат алып отуруп, кандай бүтүп калганын да билбейм. Компьютерде жазып бүткөндөн кийин жолдошума окуттум. Андан кийин жолдошумдун жанында тааныш эмелерин окуттум. Алар да ушундай бир таң калды да. Буну окуп атканда кадимгидей мээ токтоп калат турбайбы деп мына ушундай жакшы сөздөрдү айтышты. Андан кийинки китепти чыгарып, алып келип, бүт бардык документальный иштердин баардыгын ушу жолдошум өзү бүтүрүп берди. Ал жагын мен жакшы түшүнөр беткем. Мына ошентип отуруп, менде ушундай жаза турган. Өзүңүздөр деле байкасаңыздар керек, мисалы, пост жазганда дагы кандайдыр бир архивдеги сүрөттөрдү гана тандайм. Атайын сүрөткө түшүп ага убакыт кетирбейм мен, мисалы. Архивдеги бир сүрөттү алам дагы. Ошол пост жазып жатканда мен ошол нерсеге как эме катары, медитация катары кирип кетем да. Элестетип, визуализация жасап, өзү куюла берет. Ошон үчүн аялдардын ар биринде ушундай чыгармачылык потенциалдары бар. Кимдир бирөөдө жанагы айткандай токуп. Ошо токуп жатканда дейт, мен ушундай эргип алып аттым, рахаттанып аттым дейт да. Мисалы, ошончо чоң килемди кантип кичинекей крючок менен кантип токудуңуз деп мен айттым, кантип чыдадыңыз? Ал айтат, мен чыдаган жокмун дейт. Мен наоборот эргип алдым дейт. Мен ошол нерседен кайра күч алдым дейт. Кайра кылгым келет. Мисалы, эс алып туруп, эртеси күнү ошону эртерээк баштайынчы деп, үйдөгү жумуштарды ар бир бүтүрөм дагы. Ушинтип жасайм дейт. Андан кийин бүтүрүп коюп, үйдөгү иштерди, балдарыма тамак жасап, аларга күлүп чайнап, чайын коюп берем дагы. Кайра ошол жумушума шашылам дейт. Лишь бы ушун үйдө проблема чыкпасын, баарына жакшы сүйлөйм. Мага ушундай эме кылбагыла, тоскоол болбогула, апаңар азыр ушундай сонун эме кылат, ушуну бүткөндөн кийин баарыбыз ушул эмен килемдин үстүндө басып үйгө салабыз десе, балдары дагы өзү менен өзү ойлоп жүрөр экен. Ушундай бир сонун жанагы видеого тартып чыгарып, ошол айтат, мен ушул тынбай марафондорго катышып отуруп, мен акча дей берипмин дейт. Бирок эми акча келбейт экен да, мен акча таба албайт окшойм, мен бизнесмен боло албайт окшойм деп үмүтүн үзүп коюп, ушундай зериккенде өзүңөр жактырган хоббиңер менен алектенгиле деген сөзүн угуп калып, интернеттен, ютубтан издеп көрүп, мына ушундай көзүмө бир жакшы көрүндү. Бир күн исчат эттим, андан кийин бир жума бою исчат этип, анан керектүү материалдарды сатып алып, андан кийин бир айдын ичинде өзүм билбеген абалда сонун нерселерди творить эттим деп айтат да. Мына ошондой эле аялдардын эгерде чыгармачылык потенциалы ачылып калган болсо, аларга эч ким тоскоол боло албайт. Мага деле мисалы, кызым азыр жөн отургузбайт да адамдычы, мисалы, жаңы басып калган баланы өзүңүздөр билсеңиздер керек, бир жерде жөн отурбайт. Ошол деле мага тоскоол эмес. Ары бери ноутбук олтура калам да, керектүү жаңы дагы чыга турган китебимди уже түзүп, программасын эметип даярдап койгом. Ага дагы убакыт ажыратам. Андан кийин сабактарга, марафондорго, андан кийин кызым көтөрүп прогулка чыкканча, фотосессия кылып, дагы эс алып отурганча. Айтор, эгерде мен ушул нерсени жактырбаган болсом, мен наоборот энергиямды алса керек да.
Ошондуктан айтып элем, ар бириңиздерде чыгармачылык потенциалдар өссүн, ачылсын. Ал үчүн өзүңүздөрдүн энергияңыздарды көтөрүңүздөр, сулуу татынакай болуңуздар. Эң башкысы, башка аялдарга өзүңүздөрдү салыштырбаңыздар. Аял өзүн башкаларга канчалык салыштырган сайын ушунчолук энергиясы алсырай берет. Өзүңүздөр деле жакшы билсеңиздер керек, мисалы канчалык жаман окуяларды, жаңылыктарды канчалык көргөн сайын, канчалык жаман жаңылыктарды окуган сайын ошончолук аял алсырай берет. Сиздин энергияңызды алат жаман нерселер. Анткени биз назикпиз да. Эркектер деле биз грубый эмеспиз. Алар бардык нерсеге чыдайт. Наоборот, алар жаман нерселерден, ушундай ситуациялардан, проблемалардан күч алат. А биз наоборот, андай нерселерден бизде энергетический истощение, чарчап калабыз. Биз ошон үчүн аялдык өзүбүздүн энергиябызды ушунчалык аярлап сакташыбыз керек. Эфирибизди токтотобуз. Кийинки эфирге чейин саламатта калыңыздар. Эгерде жумасына 3 жолудан ушундай мындан кийин түз эфирлерди ушундай закрытый баракчада же болбосо ушундай YouTube каналдарда өткөрөм. Каалоочулар болсо ушинтип катышып эме кылсаңыздар болот. Бул сөзсүз түрдө эмес. Эгерде өзүңүзгө ушундай мүмкүнчүлүгүңүз, мындай чоң сабактарга катышканга мүмкүнчүлүгүңүз жок болуп аткан болсо, мына ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып катышып калсаңыз болот. Бул дагы кандайдыр бир тема же болбосо ушундай нерсе эмес. Мен ар бир эфир сайын ар түрдүү темаларды тандайм. Бул сизге белгисиз. Мисалы, бүгүн эфир деген болсом, каалоочулар кирет, ошол эфирде өзүнө керектүү маалыматты алат. Андан кийин да кандайдыр бир эфир болот. Азыр мен неожиданно эле чыгып атпайбы? Ошол сыяктуу эле эң башкысы керектүү маалыматтар. Андан кийин медитациялар, практикалар, ушундай бир денеге кантип кам көрүү керек, андан кийин ички дүйнөгө кантип кам көрүү керек. Кыскасы бүт баардык нерсеси бар. Негизгиси биз чарчабашыбыз керек, талыкпашыбыз керек, тынбай күлүп жайнап ушундай жашоодон ачык көздүк менен жашашыбыз керек. Баарыңыздарга рахмат. Эфирге катышып бергениңиздер үчүн. Баарыңыздарга үй бүлөлүк тынчтык. Эң биринчи кезекте өзүңүздөргө камкор болуп, ушундай бир татынакай айымга айланып, сизди көргөн башка адамдар суктанып, сизди идеал тутуп, сизди ушунчалык сөзүңүздү кайра-кайра уга турган, күлкүңүздү кайра-кайра уга турган, сиздин кандайдыр бир жаныңыздан чыккысы келбей турган ушундай даражага чыгып, өзүңүздүн магнитиңизди ушунчалык күчтүү кылып, аялдардын энергиясын ушундай даражага чыгыш үчүн жашы маанилүү эмес. Эң башкысы балагатка жеткен кыздардан баштап картайып калганга чейин. Анткени алар деле аялдар. Эң негизгиси сиздин ичиңизде жатыныңыз барбы? Всё, сиз аялсыз, сиз татынакайсыз, сиз аябай бир өзгөчөсүз. Мына ошол жатыныңыздын айынан сиз өзүңүздөгү аялдык энергияңызды супер восстановление кылып алсаңыз болот. Кээ бир айымдар айтышы мүмкүн, мен жатынымды алдырып койгонмун, менде жатын жок деп. Ну и что? Зато сиздин ушул жерде орду калып кеткен. Ошондуктан жатыныңыздарды ушунчалык абайлаңыздар. Сиздин ойлогон ар бир негатив стресстердин баардыгы жатыныңызга барып чогулуп отуруп, жатын ооруларын алып келет. Ошентип сиз эркекке айланып каласыз, жатыныңыздан айрылып. Бизге жатын тукумулаш үчүн, тояк калтырыш үчүн эң керектүү нерсе. Жатын жок болсо, мисалы бизге аял деген эч ким статус бербейт да, бул аял эле деп. Ошондуктан биз өзүбүздүн энергиябызды сактап калабыз. Анткени биздин энергиябыз ошол жатыныбызда.